Ырчы Жанин. Айчүрөк Иманалиеванын карамушунун 4 жыл жасасам да жакшылык көргөн жокмун, ырдатпай койду. Кыргыз эстрадасынын ырчысы Кыз Бурак тобунун солисти Жанин Ахунжанова Адыл Акжол уулунун YouTube каналына берген маегинде өзүнүн 25 жылдык чыгармачылыгы жана үй бүлөсү, жеке жашоосу тууралуу айтып берген. Жанин эң алгач биз тобунда урма аспаптарда ойногон. Анан Кыз Бурак тобунда ырдап жүргөндөн кийин Айчүрөк Иманалиеванын театрына иштөөгө өткөн. Ага сиз чыгармачылык жолдо кандай тоскоолдуктар болду эле деген суроо узатылганда ал тууралуу айтсам, азыр чоң уруш чыгып кетет болуш керек. Айчүрөк Иманалиеванын эстрада театрында 4 жыл иштедим. Үйүндө жашадым. Чынын айткандан андан кыйынчылыкты көп көрдүм. Жакшы жагына чыга алган жокмун. Өзү таланттуу эже, бирок мени ырдатып чыгарып жиберген жок. Ырдатчу да эмес. Айчүрөк эженин үйүндө жашачумун. Тамак аштын баарын мен жасачумун. Кара жумуштун баарын кылчумун деп ырдап чыгуу, ырчы болуу үчүн кандай кыйналганын айтып берген. Өз сөзүндө ырчы Жанин Рафаэль деген байке келчү эженин үйүнө концертке даярданганга бизди киргизчү эмес, кирбегиле дечү. Бир күнү Алматыдан чалуу болуп калып, айла жок кирүүгө туура келип калды да анан кирдим. Четте турсам Рафаэль байке ырдачы деп ырдатты да, кокуяй, укмуш ырдайт турбайсыңбы дегенде Айчүрөк Иманалиева сүйлөшүп бүткөндөн кийин дагы бул соонун ырдайт турбайбы деп айтып салды. Ошондон кийин мен бир да ырдабай калдым деди. Жанин Ахунжанова маек учурунда Айчүрөк Иманалиева тарабынан тоскоолдуктарды көрсө, ырчынын баласы да бир топ запкы жегенин айткан. Булак барометр чекит кейжи. Спортқа қойылған акчалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер! Соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толук табасаңыз болот. 1x Bet ишенимдүү букмекер. Куудул Гүлжайна Атаканова өзүнөн 13 жаш кичүү алып баруучу жигиттин сүйүүсүн кабыл алды. Куудул Гүлжайна Атаканова туулган күнүндө өзгөчө жаңылыгы менен көпчүлүктүн оозун ачырды. Дегенибиз, жаш алып баруучу Сагын Эргешев аттуу жигит Куудул кызга сезимдерин билдирди. Алар экөө да аталган жайдай боюнча интернет баракчаларына видео тасма менен бөлүштү. Көпчүлүк бир таң калып жатканын айтса, кайра кыргыздын Максим Галкин менен Алла Пугачевасы болосуңар эми деп күлүп калышууда. Башкалар болсо таптакыр болушу мүмкүн эмес деп ишенимдүү түрдө пикирлерин жазып калтырышууда. Белгилей кетсек, Гүлжайна Атаканова учурда 36 жашка толду. Ал эми жигити 23 жашта. Сүйүшкөндөрдүн жаш аралыгы 13 жаш. Алып баруучу жигит Сагын Эргешев бул тууралуу: Гүлжайна, жаным, алтыным, сүйгөнүм, туулган күнүм менен. Сенин бар экениң жетиштүү мага. Сүйүү жашка карабайт деп элди таң калтырды. Анын артынан Атаканова да: Сагын, чоң рахмат, сезимдериңди кабыл алдым. Сени жолуктурган тагдырыма ыраазымын деди. Алар экөө да жүктөгөн видео тасмада Сагын Эргешев өзүмдүн сүйгөнүмдү куттуктоого келип калдым деп Куудулга кучак толо гүл сунганын көрүүгө болот. Ошентсе да бул хайп деп өзүн жобуштаткандар да жок эмес. Булак барометр чекит кейжи.